саламатсызбы Кулбек Сөнбекович жана өкмөт башында турган өкмөттө иштеген байкелер. Мына биз сиздерге кайрылалы деп элек. Ушул жерде ишкерлер, мына баягы ишкерлер чогулдук, жашоочулар чогулдук. Тактап айтканда Каракол шаары, Нефтяник району бул мал базардын тегерегинде ишкерлик кылган жанагы жашаган жарандарда. Биздин кайрылуубуздун себеби мында болду. Мына ушул мал базарды көйгөй маселе жаратып атат бизге. Мына биз ушул жерде мына эң чоң организацияда 4-5 мекеме бар. Анын ичинде мына ун комбинаты турат бул жерде. Биздин көйгөй мал базар болуп атат. Мына мал базарга мына батпай, мал базардын территориясы кичинекейге байланыштуу. Мына бул жерде турган көчөнүн баары көчөгө чыгып, бизге эч кандай жумушубузга мындай кирүүгө жол берилбейт. Мына бул базар тарамайынча, мына биз дарбазабыз жабылып турат. Бул мал базар бүт элдин тарап кеткенден кийин гана биз кирүүгө, өзүбүздүн территорияга кирүүгө возможность болот. Бул көчө мына Валиханова, Удилова, Шорукова, анан Лелина, ушу 4 основной көчөнүн баары жабык. Ушул көйгөй менен сиздерге кайрылалы деп ушул эл чогулуп турабыз ушул жердечи. Мына айта кетчү нерсе, бул жерде санитарный деген норма бар, алардын баары каралган эмес. Биз кайрылдык, мэрияга кайрылдык, ушул убакытка чейин губернаторго кайрылдык, жергиликтүү бүт прокуратурага кайрылдык. Ооба туура баары силердики, ооба биз карап атабыз дегенде мындай деп эле бизге отписываться этип эле колубузга кагазды карматат дагы эч кандай жылыш жок. Себеп дегенде бул жерде базардын ылдыйкы базардын ээси, мал базардын ээси, вице-спикер жергиликтүү кеңеште. Анан баары бири-биринин баарын көзүн чукубайт экен, бири-бирин колдой беришет экен. Эч кандай биздин кагаздар жылбайт ары. Ооба тиги бул макул, карайбыз, ана барабыз, мына барабыз дейт. Ушул күнгө жеттик да, мына акыркы 3-4 жыл такыр невозможно болуп калды да. Базар чоңойгондон чоңоюп атат, эл көбөйүп атат. Ушундай көйгөй менен мына биз сиздерге кайрылат элек. Акылбек Үсөнбекович, сиз өзүңүздүн контролуңузга албасаңыз билбейм, сизге кандай отчет берип атат. Жакшы баары сонун тигиндей мындай деп эле айтылып атат. Негизгиси андай эмес болуп атат да. Мына биз баарыбыз мына көйгөй үчүн бул жерде баарыбыз келип отурабыз да. Анан мынакей ошол жерде тургундар, эжелер турат, өзлөрү да айтып кетишсин, өзүн тааныштырып айтып кетсин. Мен болсо Кантемир Байзаков, Элдан тегерменин ээси болом. Мына өзүңүздөр билесиз, тамак аш коопсуздугу деп келдик. Бuyakta кайдагы коопсуздук? Коопсуздук эмес, эчтеке каралбай турат. Бунун баарын биз кат жүзүндө жүргүзүп, сиздерге да жаздык элек. Сизге да жеткиздик элек. Но бирок ошол эч кандай таянак чыкпай атат, результат жок. Мына бул көчөнүн баары, тегеректин баары жабык, мына дарбаза жабык, мына мал байланып турат. Азыр ачып ийсең, корого мояка кирип кетет малдын баары. Ошол, рахмат. Жумашев Дамир Жумашевич, 80-жылдан бери турам, ушул Ленина көчөсүндө. Биздин көйгөй эле ушул, мал базарды көчүрүп берсеңер. Себеби ушак жакка бизде школ жок. Школ салынат деген план көп жылдан бери айтылып келет, бирок ал ишке ашпай эле. Биздин балдар эң жакын деген Дружба мектебинде окуйт. Аяка барып келген эле алыс. Андан аркы школдор бар, аяка тем более алыс болуп калат экен. Анан ушул жерге школ салып берсе жакшы эле болмок бизге. Анан санитардык коомдук жагынан деле биз так түйүндө турабыз мал базардын. Эртең менен мал базарда кирип чыгыш кыйын болуп калат, өзүбүздүн үйүбүздөн эле. Пробка болуп калат, машиналар, мал чүрүшөт үйүбүздүн жаныбыздан. Ошо көйгөйүбүз эле ошол мал базарды четке, шаардын четине жагына көчүрүп берсе эле эң ыңгайлуу болмок да, элге дагы, шаар тургундарына дагы. Рахмат. Саламатсыздар. Мен дагы ушул Нефтяник районунда тургунумун. Көп жылдан бери, 25 жылдан бери аялдардын жетектеп да келатамын, аялдар советинин жетекчиси болуп. Мен ушул көйгөйдү туура эле түшүнүп турамын. Буга чейин биз ушул жерге келип, ушул мал базарынын жанына түшкөндө бул жерде эч нерсе жок болчу. Дагы могу тегирменде иштебей эле эчтеке жок болчу. Аны мен туура эле түшүнөм. Шаардын чекеси болуп, тиги азыр Пржевальский көчөдөн ушул жерге көчүрүп келгенде бул жерде ачык болчу. Аны мен туура түшүнөм.
себеби мал базар четке болуш керек. Эми андан бери 25 жылдан бери мына момундай Кантемир айтып кеткендей, мореки жердин баарына тамак аштардын бүт баары тең мынакей ун салынып атат, жерде магазиндер салынып атат. Азыр шаардын ортосу болуп калды бул жер. А шаардын ортосу болгондон кийин мал базар момундай ортосу келип кыпчылып, балдар да өтө албайт, биз да өтө албайбыз, эч нерсе боло албай атабыз да мындайча айтканда. Ошон үчүн менин көйгөйүм дагы, элдин көйгөйү дагы, бул эл дагы туура түшүнүш керек, акырын четке чыгыш керек. Эгер ошо тегерек да толуп кетсе, улам четке чыгып туруш керек. Бул мал базардын өзүнүн шарты ошол. Мына мен ошол эле көйгөйдү айткым келет. Жана мынакей мореки мал базарынын ичиндеги ызы чуусу да толтура болуп атат, уурулар да көбөйүп атат, ызы чуусу да көп. Же бир бияка келип, мына мен азыр ун алгым келип атты эле, унга келейин десем, бул жер бек. Мен аяк менен келишим керек, кантип алып кетишим керек. Мына ушундай ситуациялар аябай көп болуп атат. Көйгөйдүү маселелер мен деле жогорку турган биздин жетекчилерге деле дагы эле бир жолу кайрылабыз. Бул маселе боюнча кирип дагы сүйлөшкөнбүз, губернаторго да киргенбиз. Эми азыр жергиликтүү биздин мэрияга кайрылабыз. Ошондой эле жалпы элге да кайрылат элем, ушу туура түшүнүп, баарыбыз жапа-тырмак эле туура балдарыбыздын келечегин ойлосок деген ой. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын премьер-министри Акылбек Сөнбековичке биз Каракол шаарынын ишкерлеринин атынан, тургундардын атынан мына акыркы үмүт менен кайрылып жатабыз. Сиздер эле бир чара көрүп, ушул Каракол шаарынын жакшы келечеги үчүн ушул мал базарды шаардын сыртына көчүрүүгө сиздер бир чара көрөт деп үмүттөнүп биз сиздерге кайрылып атабыз. Биз ушул Элдан тегирмени бул Үс көл областында бирден бир ун менен камсыздап турган тегирмен. Ошол тегирменге биз буудай алып келип облуска ун таратып иштеген ишкермен мен. Мына биз базар күнү мына монтип эч кандай кире албайбыз бияка. Жолдун баары базар. Бул мал базар өзүн камсыздай албай калган. Кичинекей территориясы менен көптөгөн мыйзам бузуулар бар экен. Алардын баарын 6 айдан бери арызданып келатабыз. Эч кандай чара колдонгон жок. Колдоно да албайт экен да, бул территориясын кеңейте албайт. Кеңейткенге да жер жок. Бул жылдан жылга мал көбөйүп, бул базар өзүн камсыздай албай калды. Анан бул көп жылдан берки проблема болчу. Бирок мурда бул базарга альтернатива жок болчу. Каракол шаары мына бул эже айткандай, тупура айтты да, эже айткандай, бул мурда чекесинде болчу, азыр Каракол шаары чоңоюп кетип, бул центринде калып калды мал базар. Бул жылы мисалы үчүн Каракол шаары маданий борбор деп айтылды. Кандай маданий борбор? Мына базарда бүт мына боксактын баары жатат. Базар бүткөндөн сасыйт, жаз келгенден сасыйт. Муну эч жагы көчүрүш керек болчу. Эми дагы сизге кеч эмес кайрылып атабыз. Ушуга чара колдонуп бериңиздер. Ошо биз баарыбыз мына суранып кетебиз. Ошо бир карап берсеңиздер, жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Мынакей биз бул жерде жана айтып кетпедик. 4-5 чоң организация бар буякта. Мекемелер бар. Ошолор эмне деген налог төгүп атышат. Ушундай тоскоолдуктар жаратып атат. Ушу көчөдө мына көчөдөгү малды алып берсе жакшы болот эле да бизге. Базары көчөгө көчпөй мына биз бул кирип чыга албайбыз. Мына ишкерликтер мына бул жерде ар жакта таргуу комплекс турат. Ал вообще оозу жабык. Мына биз мына жаап коебуз. Жаппай ачсак, биз санитардык норманы сакташ керек болот. Мал аралап кетип атат. Ундун баарын аралап кетип атат. Аны ошондуктан айлабыз жок. Эмне кылабыз? Ошо сиздерге кайрылып атабыз, бир жардамыңыздарды. Карап койсоңор жакшы болот да, негизичи. Мына карасаңар азыр мен мына айдан келесим. Же мал кире албайт, же машиналар кире албайт. Болтко ичичи мына карабайсыңар, ушул кандай акчаларды вроде алышат, чогултушат, толку жок. Мындай айткандачы, эч удобство жок да, маселесичи. Могу ким инчеге айткандай, он санап станция алып кетип, вообще категорически бияка запрещенно, эгерде мындай айткандачы. Бул туура эмес. Тем более машинаны тей жака чыгып алып, жөө жетелеп, байланган малдар качып, кээ бир кишилерди сүзгүлөп атат. Мына могу жактан азыр өтүп кетсеңер, боктун тебелеп алып, могу тегирменге кирип атышат. Чычышат, бычышат, базар күнү суббота күнү тегирмен иштебей да калат. Сонусу кандай клиенттер кире албайт да, дарбазадан кандай кирет?